Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин сабак жалпы фортепиано сабагы. Бизге берген мугалим Алпекова Фарида Исамидиновна. Мен Алтынбек кызы Алина Эмонтоз тайпасынын студенти. Биздин бүгүнкү тема кыргыз композиторлору. Кыргыз совет дирижеру, композитор, педагог, доцент Насыр Давлесов 1929 жылы 15 мартта Кемин районуна караштуу Кара Булак кыштагында туулган. Кыргыз СССРинин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз СССРинин эл артисти, Москва консерваториясынын опера, симфония, дирижер адистиги боюнча профессор. А.П. Чугуновдун классынан окуучусун бүтүргөн. 1958-62 жылдары Кыргыз мамлекеттик Орозов атындагы эл аспаптар оркестринин дирижеру. 1962 жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык опера жана балет театрынын дирижеру. Ал көптөгөн кантата оркестр үчүн марштар, күүлөр, сүйүү жана патриоттук темадагы ырлар, романстар, хорлор, аспаптык пьесалар, балдар үчүн ырлар, кино жана циркке музыка жазган. Көрүнүктүү композитор Ахмат Аманбаев 1920 жылы Нарын областынын Тянь-Шань районундагы Карабук деген жерде жарык дүйнөгө келген. 1934 жылы Фрунзеге келип, жаңыдан уюштурулган туңгуч музыкалык техникумунда окуйт. Бир жылдан кийин аны Москвадагы музыкалык окуу жайына жиберишет. Ал Алтын кыз, Ажал ордуна, өңдүү тарыхый музыкалуу драмаларга дирижерлук кылат. Ахматтын чыгармачылык өнөрүнүн өркүндөп өскөн мезгили 1951 жылдан 56 жылдары. Москвадагы консерваторияда окуп жүргөн студенттик күндөрүнө тиешелүү. Ал Ференин классында окуп, композициялык факультетин бүтүргөн. Анын чыгармачылык диапазону кенен, майда жанрлардан тартып, ири опера, симфониялык чыгармаларга чейин изин түшүрдү. Көпчүлүк чыгармалары эпикалуу келет. Анын 4 бөлүмдөн турган би сюитасы, комуз күйлөрүнүн айрымдары пайдаланып, симфониялык өсүштө чегилген. Композитор Аманбаев музыкалык жанрдын бардык түрү боюнча өзүн сынап көргөн. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.